Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Бұл 4-ші республиканский больница, травматология бөлімі, операционный блок. Урматтуу мекендештер, урматтуу бер туугандар, арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Бүгүн күндөрдүн султаны болгон кереметтүү жума күн. Жалпыңыздардын биринчиден жума күнүңүздөр кут болсун, жума маарек болсун. Ар бирибиздин бүгүнкү жума күндө тилек ниет кылган дуаларыбызды, максаттарыбызды Аллах таалам кабыл кылган болсун иншалла. Бүгүн мына ушул кереметтүү жума күнү мен атам 3-чү буга чейин 2 ирет операция болду эле. Анда кандай болгон, анда ошол өзүнүн сынган жамбашын эле, томук сынганда жамбашта ашык-машык деп коет. Ошол чекесиндеги эмесин жанагы чашканы эле кайра өзүнө катырып, пластмасс менен карматып койду эле. Кайра томук чыгып кете бергенден ошол жерди алып, мындай айтканда, ошол жасалма протез жамбаш коюлуп атканда, ашык-машык деп коет экен, мындай айтканда, биздин жалпак сөз менен айтканда. Мына ошол башта эле Сабырбек Жумабеков өзү айтты эле, баары бир протезге барат деп. 2 жыл мурда жасады эле. Мына ошо өзү айтканда кайра акыры барып протезге келип, томук мындай айтканда азыр эмеден чашкадан чыгып жүрөт да. Айтайын дегеним, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, жакының, ата-энең, бир тууганың ооруганда мындай такыр башкача сезимдер болот экен. Чын айтканда, бир жерге батпай да калат экенсиң, бир жерге турбай да калат экенсиң, тынчың башка эле болуп, ушундай болуп калат экен. Ошого мен сиздерден бүгүн ушул күндөрдүн султаны болгон жума күнү сиздерден терең суранып кетем. Момундардын башкы куралы бул дуа дейт. Дуа менен Аллах таалам инсандын өмүрүн узартып, өмүрүн аркага кайтарып, жолбосом тилеген ой максаттарга жеткирип, Аллах таалам ошол дуа аркылуу, дуанын аркасында ийгиликтерди жаратып келет. Бекеринен айтылган эмес, бата менен элге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт деп. Андыктан мен сиздерден өтө суранып кетем. Бүгүн жума күн, атамдын бүгүнкү операциясына жалпыңыздар дуа кылып коюңуздар дейт элем. Анткени бул биздин Ак ниет аманат YouTube каналынын көрүүчүлөрү бардыгы Аллах сүйгөн, Аллахтын сүйүктүү пенделери жана эл жакшылары. Аны мен жакшы билем. Канчалаган бир туугандарыбыздын ден соолугуна себепкер болгонсуздар, дуа кылып, сиздердин дуаңыздар менен канчалаган бир туугандар шифасын Аллахтан тапкан. Ошонун негизинде мен сиздерден дагы бир ирет суранам, урматтуу мекендештер. Дуа кылып коюңуздар. Балким Кудай кааласа ушул басып жүргөн 2 балтагын таштап, жок дегенде бир балтак менен акыры барып 2 балтагын таштап басып кетсе, не деген бакыт болор эле. Кечеги күнкү айтылган каалоо тилектер, дуаларыңыздарга чоң рахмат айтам. Аллах разы болсун баарыңыздарга. Эч кимдин атасы оорубасын, урматтуу мекендештер. Эч ким биздей болуп сыздап ушундай чуркабасын дейт элем. Негизгиси ден соолукту кадырлап, баркына жетип, баягы астейт деп абайлап карайлы дейт элем. Айрыкча жаш өтүп калганда атаңыздарды акыл насаат кеңешиңиздерди айтып, абайлап өзүн караса дейт элем. Кокустук экен, кырсык экен, Кудайдын буйругу бунун баардыгы. Аллах таала ушул сыноону атама жана биздин үй бүлөгө ушул сыноону берген экен. Кудай кааласа бул сыноону дагы жеңип кеткенде Аллах таала насип эткен болсун иншалла. Атам жөнүндө дагы көп сөздөр айтылыптыр. Рахмат, чындыгында бирөөгө бир ичинде кири жок киши.
мактагандай болбойм, бирок ошол мактоого татыктуу менин атам. Анткени мына мен 31-ге чыксам дагы мындай татыктуу тарбиясын берип, акыл насаатын айтып, эми ар бир ата эле ушундай тарбиясын берет, бирок мындай өзгөчө ашыкча тарбиясын берип келген атам. Бир эле балдарына эмес, таанып алса дагы, бир көрсө дагы баардыгына бирдей мамиле кылып, мына ушул Москвада эмгектенип иштеп жүргөндө мендей болгон балдары менен тең балдарга дагы ушундай өзгөчө бир мамилесин жасап, мындай мээримин төгүп, ушундай жакшы мамиледе, жакшы жүрөгү менен көптөгөн адамдарга чын жүрөгү менен мамиле кылып келген, эч кандай бир кыйтырчылыгы жок, же бирөөнү алдап кетейин, алдайын, бирөөнүн акчасын жейин деген көрбөдүм атамдын. Тескерисинче берейин, ошодо болсун, башкада болсун деп турат эле. Туугандары, жакындары, бир туугандары дегенде жанын бергенге чейин даяр эле, чынын айтканда. Анын баардыгын эл билет. Ошонун негизинде дагы Аллах таалам сүйгөн пендесине ушундай бир сыноо берет эмеспи? Анын сыңарындай балким атама дагы ушул сыноосун берип аткандыр. Урматтуу бекендаштар, туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Кудай кааласа азыр операция өтүп атат. 1-2 саат болсо керек. Азыр Сабырбек Артысбековичтин өзүнө, Жумабековдун өзүнө да жолуктум, сурандым. Жакшы карап суранычым. Аллага аманат. Кудай колдосун. Жакшы жасап бериңиз деп суранып кеттик. Кудай кааласа аракет кылабыз деп кирип кетти, буйруса. Мына ушундай достор, мекендаштарым, эч кимдин атасы оорубасын, ата-эне оорубасын. Ооруп аткан аталарга Аллах таалам шифасын берсин. Бул ата, апа бейишибиздин ачкычтары, бейишибиздин бир себепкерлери. Андыктан ата-эненин көңүлүн оорутпайлы дейт элем. Урматтуу мекендаштар, ата-энеси барлар убагында кадырлап, барктап, кызмат кылып, сыйлап калыңыздар дейт элем. Кийин аттең кылып калбайлы дейт элем. Мен деле чынын айтканда мына 2020 буду сынган болсо, эми колдон келишинче кызматка даяр болуп жүрдүк, бирок элдин иши менен жүрүп, ата-энеге учурунда, убагында мындай кээде кызмат кыла албай калган учурлар болуп атты. Ошентсе дагы атам эч бир капа болбостон кайра дубасын берип, ошо элдин ишин көтөр, элдин дубасын ал деп кайра мени ушундай жакшы жака үгүттөп турат эле. Кээ бир ата-энелер болгондо мен өзүм балтак менен жүрсөм, мага кызмат кылбайсың деп урушса керек эле. Атамдан эч бир андай сөздү укпадым. Таң калдым ушул жагына. Урматтуу бекендаштар, ушундай Кудай кааласа азыр ийгиликтүү операция чыгып калса, жуманын алдында турабыз. Мен сиздерден суранам дагы, жума намазда дагы кичипейилдик үчүн жакшы дуа кылып коюңуздар. Туура кабыл алыңыздар, туура түшүнүңүздөр, негатив жазбаңыздар, негатив ойдо да калбаңыздар. Мен сиздерден суранып атканым бир эле дуаңыздар, туугандар. Чындыгында башка мындай мүшкүл эч кимге салбасын. Башыңыздарга ушундай мүшкүл салганда мындай жараткандан гана сурап калат экенсиң. Элдин дуасына гана муктаж болуп калат экенсиң. Чын айтам. Эртең менен эртелеп дин аалымдарында дуасын алдык. Ушу атамдын досу, дин аалымы Нематулла жана устазыбыз Садбакасы Ажы Долов. Иншалла мына ушул устаздарыбыз дагы сонун азыр жумада дуа кылып берсе, иншалла. Ушу дуалардын аркасында басып кетсе, иншалла. Ошол тилеген ой максаттарыбыз. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар, эч ким эч качан оорубасын. Мына тетиги турган ушул травматология бөлүмү, Бишкек, республикаңызга 4-чү больница. Эч ким оорубасын, ушул жерде ооруп аткандардын баардыгы жакшы болуп чыгып кетсин, иншалла. Тынч болуңуздар. Дагы бир рет баарыңыздардын жумаңыздар маарек болсун. Ассаламу алейкум.